Асанов Марлис Сурапбекович Талас облустук ички иштер башкармалыгын 2 жылдан ашык убакыт жетектеди. Бул убакыт аралыгында коомдук тартипти камсыздоо, кылмыштуулук менен күрөшүү жана анын бетин ачуу багытында бир топ иштер аткарылды. Марлис Асанов эми шаардык ички иштер башкармалыгын жетектейт. Ош шаары бул экинчи борбор. Ал жерде калктын саны дагы өзүңүздөр билгендей 600 миңден кем эмес. Ошол себептен ал жакка барып дагы жумушту күчөтүү максатында жөнөтүп атабыз. Бул жака дагы Марлис Сурапбековичтин тажрыйбасын өзүңүздөр билесиңер, мынакей 2 жылга жакын убакытта чогуу иштештиңер. Ички иштер министринин биринчи орун басары Адылбек Бийбосунов облустук ички иштер башкармалыгына дайындалган жаңы жетекчи менен тааныштырды. Милициянын полковниги Азамат Токтоналиев буга чейин Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектенип келген. Милициянын полковниги Токтоналиев Азамат Бейшенбекович Талас областык ички иштер башкармалыгынын начальнигин милдетин акыбал аткаруучу болуп дайындалган. Жөнөкөй кызматкерден баштап туруп башкармалык жетекчисине жеткен, өзүнүн тажрыйбасы мол. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын жаңы дайындалган башчысы Азамат Токтоналиев өздүк курамы менен таанышып, коомдук коопсуздукту сактоо, кылмыштуулук менен күрөшүү багытында биргелешип иш алып барууга чакырды. Бардык жагынан иш аракетибизди толук кандуу элге кызмат кылабыз деп ишендирип кетем. Урматтуу ардагерлер, сиздер менен да жакшы каалоо тилектерди айттыңыздар. Буйруса чогуу иштешебиз, сиздердин үлгүңүздөрдү алабыз. Башыңыздан ушунча жыл иштеп башыңыздан өткөн практика жүзүндө өткөн эмелерди, үлгүлөрдү алып, чогуу бирге иштешебиз деген ой тилектемин. Жаңы жетекчи тааныштырылгандан кийин башкармалыктын ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгы чыгарылып, алдыңкы кызматкерлерге сыйлыктар тапшырылды. 2019 жылдан бери ушу Бакай Ата райондук иштер бөлүмүнүн Баңгизаттын мыйзам сүйүртүү аш көрүшү кызматында улуу ыйгар мукты опер кызматкер болуп эмгектенем бүгүнкү күнгө чейин. 2022 жылдын жыйынтыгы менен жакшы ийгиликтер болду бизде район аймагында. Биздин аймакта, район аймагында Баңгизаттын ушу кара курай өсүмдүгү көп, жапайы көп биздин район аймагында. Ээн далаларда район аймагында ушу август айында өртөө жолу менен бир жолу өртөп жок кылдык, унуштар және кылып Миңбулак айдында. Экстремизм багыты боюнча Манас району ички иштер бөлүмүндө бир жаран каттоодо турчу. Азыркы күндө анын үйүнө тинтүү жүргүзүп 2022 жылдын ичинде июнь айында сотко кетилген, азыркы күндө камакта. Жылдын жыйынтыгы менен результат бергенине байланыштуу сыйланып атабыз. Жетекчиликке рахмат, ушинтип ишибизди баалап көрсөткөн үчүн. Иш чарага милициянын ардагерлери да катышып, жаңы дайындалган жетекчилердин ишине ийгиликтерди. Ал эми милициянын катарында иштеп жаткан тартип сакчыларын өз милдетин так жана татыктуу алып барууга чакырышты. Милиция солдаттар да каяка жумшаса, ошол жака барып кызмат өтө берет. Мурдагы начальнигибиз Ошко кетти, Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын начальниги болуп кетти. Абдан жакшы иштеди. Жанагы ат качырбас Бозай кыз деген бир кыргызда жакшы макалы бар, ошондой болуп өздүк курамга аябай камкордук көрдү. Жакшынакай моралдык, психологиялык абалда абдан бир чыңдап жакшы жетишкендерге жетти десем жаңылышпаймын. Талас облустук ички иштер башкармалыгы 2022 жылды жакшы ийгиликтер менен жыйынтыктады. Аяктаган жылда кылмыштын бетин ачуу жана анын алдын алууда алдыңкы көрсөткүчкө ээ болгон. Ал эми санариптештирүү жана калкка кызмат көрсөтүүнүн жакшыртуу багытында алгылыктуу аракеттерге жетишилген. Атай кетсек, кылмыштардын бир топ саны азайды, кылмыштын бетин ачуу пайызы дагы жогорулады. Көптөгөн ийгиликтерге жетиштик, кылмыштын алдын алуу багытында дагы көптөгөн ийгиликтерге жетиштик. Андан тышкары материалдык, техникалык базабыз чыңалды. Ички иштер министринин биринчи орун басары Адылбек Бийбосунов милиция кызматкерлеринин айлык маянасы бир топ эсе жогорулагандыгын айтып, бул дагы өз кезегинде тартип сакчылары өз ишин так жана сапаттуу аткарууга милдеттендирээрин белгиледи. Ар бир кайрылуу кароосуз калбасын. Ар бир жетекчи, район жетекчиси ар бир ошол кайрылуу боюнча иштесин. Жабыркагандар кайрылат. Алар кылмыштуулуктан жабыркап келип атса, андан тышкары биздин кызматкерлер тарабынан да орой мамиле болсо, кыргызда айтып атат, өлгөн үстүнө көмгөн деп, таптакыр ич атышат. Ошон үчүн баарыңыздар кайрылып кетем. Келген жарандарга, арыз менен келген, арыз муун менен келген жарандарга
жакшы мамиле кылыш керек. Жок дегенде баягы жылуу сөз жылан ийинен чыгарат деп бекер айтпайт да, жылуу сөз айтсаңыздар дагы ошол да бир топ жардам болот ошолорго. Ошол эле учурда милиция карапайым элге жакын болуп, алардын ишенимине ээ болуу маанилүү экендигин да кошумчалады. Рахат Бейшелиева, Чыңгыз Бокошев, Урмат Догдурбек уулу, Талаш шаары.